Ош шаарында инновациялык транспорттун долбоору тааныштырылды. Анын алкагында Skyway технологиясынын видео материалдары көрсөтүлдү. Иш чарада Skyway компаниясынын башкаруучулар кеңешинин өкүлү сөз сүйлөп, инновациялык транспорт боюнча компаниянын жетишкендиктери, ийгиликтерине токтолду. Инновациялык транспорт ушул жылдын октябрь айында Минск шаарында тааныштырылат. Аталган компания мындай каттамдарды Монголия, Казакстан жана Кыргызстанда дагы курууну пландап жатат. Жер алдына курулуучу каттамдар жаратылышка, табиятка эч кандай залакасын тийгизбейт, дейт долбоордун өкүлдөрү. 5 жылдын ичинде мен мына 2,5 жылдан бери ушул компанияны аябай күндө изучать этип карап отурам. 5 жылдын ичинде бул жолдор биздин Кыргызстанга да кирип келет. Биздин Кыргызстандын экономикасын аябай көтөрөт да. Биздин мындай айтканда Кыргызстаныбыз аябай кооз, көп туристтер кызыгат, но если ушул жолдор салынса, то биздин Ысык көлгө, например, Каракой, Сары Челектерге аябай көп приток туристов келет эле да. Мне сказали, что у вас в центре города есть уникальное культурное, религиозное место Сулейман-гора, которое служит местом паломничества, поклонников, да, много людей посещают это место. Мы могли бы подумать на тему того, чтобы построить обзорную трассу вокруг этой Сулейман-горы. Целью этой строительства этой трассы, скажем, люди могли бы обзорную экскурсию совершать по этой трассе, привлечение туристов, соответственно, привлечение туристов привлекло бы в ваш регион, соответственно, новые инвестиции, благосостояние ваших граждан.